Саламатсыңарбы балдар? Бизде кыргыз тили сабагы. Сабагыбызды саламдашуу адеби менен баштайбыз. Саламдашуу, приветствие. Саламдашуунун ар кандай жолдорун карайбыз. Саламатсызбы? Здравствуйте. Это вежливое обращение к одному лицу. Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Это обращение к нескольким лицам. Саламатсыңбы? Здравствуй. Это тоже обращение к одному лицу. Салам, привет. Это приветствие с друзьями. Бардыгыбыз жолу диалогту окуйбуз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык акылай. Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык эжей. Салам Азат. Салам Айбек. Бүгүнкү сабагыбыз фонетика. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыгыш бар. Анда эмесе кыргыз тилинин алфавитин чоң окуйбуз. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, ичкерти белгиси Э, Ю, Я. Бул кыргыз тилинин алфавити. Орус тилиндеги алфавиттен өзгөчөлөнүп турган бул Ö, Ü, Ың тыбыштарынын киргизилиши. Анда эмесе Ö, Ü, Ың тыбыштары катышкан сөздөрдү карайлы. Өрдөк, утка, жүзүм, виноград, жаңгак, орех. Коңгуроо, звонок, өчүргүч, резинка, көйнөк, платье. Бул айтылган сөздөр Ö, Ü, Ың тыбыштары бар кыргыз тилиндеги сөздөр. Коштошуу. Коштошуу дагы бул саламдашуу адебиндей кыргыздын салты болуп эсептелет. Анда эмесе мен силер менен коштошом, саламатта калгыла. До свидания.